Мейримдүү Райымдуу Аллахтын ысымы менен биз бүгүн тарбия телебирүүсүн баштамакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Айсезин Керимова. Бизде бүгүн конокто Аматбеков Азамат үй бүлөсү. Аларды кененирээк таанып билиш үчүн кыскача сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсам. Bismillahirrahmanirrahim. Менин атым Аматбеков Азамат Орунбекович, 1978 жылы төрөлгөн. Өзүм Алайдын улуну болом. Ошол менин негизги билимим диний жогорку. Ошол өзүбүздүн төрөлүп өскөн айылым Корул айылында 3 жылдан ашыгыраак имам хатип болуп иштегенмин. Ошол имам хатип болуп турган убакытта мүмкүн болушунча элге арам адал маселелерин түшүндүргөнгө аракет кылдык. Колдан келгенче кызмат кылдык деп ойлойм. 2001 жылы жубайым менен таанышып баш коштум. Андан бери 4 уулубуз бар. Кудай буйрса, чоң уулум аты Абдулазиз, экинчи уулумдун аты Рахматулла, үчүнчү уулумдун аты Мухаммед Али, 4-чү уулум Нурулла, кичинекейим. Ушул 4 уулумдун атын тең мен өзүм койгонмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде ушундай деп айтат: "Хойрул асма ма уббида ва куммида" деп. Ысымдардын эң жакшысы Аллахка мактоо айта турган, Аллахка кулчулук кыла турган ысымдар деп. Ошон үчүн мен 4 уулумдун тең атын өзүм ыктыяр кылып өзүм тандап алганмын. Жубайым өзүбүздүн айылдан болот, келинчегим. 84 жылкы ошондо менден 6 жаш кичүү болуп калат. Мектепти бүткөн убагында эле баш кошконбуз. Анда мен окууну бүтүп барган элем. Анан жубайымдын эми негизги мага жаккан сапаттары аябай токтоо болчу мүнөзү. Ошол ал убакта диний маалыматтар эле жок болчу. Кийин мен баш кошкондон кийин диний маалыматтарды өзүмдөн жана бул жактагы диний жамааттардын арасынан үйрөнгөн. 5 убакыт намазы, шарият буйругандай хижапта жүрөт. Ошол ана балдардын дагы негизги тарбиясы ошол апасы берет деп ойлойм мен. Мен биринчи уулум Абдулазиз 2002 жылы 3 сентябрь күнү төрөлгөн. Ошол убакта мен имам болчумун. Азырда эсимде, ошол мечиттеги жамааттар, аксакалдар баары мени кучактап куттукташкан да. Уулду болушуңуз менен дешип. Ошондо менде бир башкача сезимдер пайда болгон да. Уулума болгон, же болбосо ошо Аллахка болгон шүгүрлөрдү айтып, элдин баары мага көпчүлүгү ушундай бир мактоолор эме айтышкан да, куттуктоолорду айтышкан. Эми тарбия деген бул негизи үй бүлөдө деле, коомдо деле абдан орду, жогору маселе да. Анткени тарбия болбосо бул коом эч качан оңолбойт. Пайгамбарыбыз деле бир хадисинде ушинтип айтат: "Буисту ли утаммима макаримал ахлак" деп. Мен адеп ахлак нормаларын толтуруш үчүн пайгамбар болуп келдим дейт. Анан дагы бир хадисте айтат: "Кыямат күнү бенденин сооп таразасын адеп ахлагынан башка нерсе оор кылып баса албайт" дейт да. Ошо ла илаха иллаллах калимесинен кийинки экинчи орунда адеп ахлак маселесин айткан. Тарбия деген бир эле убакытта бөлүнүп туруп бериле турган нерсе эмес да. Тарбия бардык убакта болуш керек. Мисалы, жолдо жүрүүнүн адеби бар, адамдар менен жолугуп саламдашуунун адеби бар. Жада калса, туалетке кирип чыгуунун да адеби бар да. Ошону баскан турганда бул кандай? Пайгамбарыбыз эмне деп айткан? Ошолорду үйрөтүп барыштын өзү ушул тарбия деп ойлойм да. Анан жок, мен мынанча саат убакыт бөлүп алып балдарын тарбиялайм деген андай десем жалган айтып койгон болом. Ошо негизги тарбия ата эне өзүн баскан турганы менен тарбиялаш керек да, балдарына үлгү болуп. Мен ушундай деп ойлойм. Эң улуу балам ошо Абдулазиз, аябай сөзгө чечем болот. Анан бирден мен айтып калдым: "Мен карыганда силер багышыңар керек. Силер чоңоёсуңар, мен картаям. Ошол убакта мени карашыңар керек, багышыңар керек" десем, ошо уулум айтып атпайбы: "Мен алайда чоң атам деле өзүн-өзү багып эле жүрбөйбү" деп. "Сиз бакпай атасыз го" деп. Анан тамак жеп атканда айтып атам да, тамак жегенде алдыңдан алып жешиң керек деп.
Анан кийин эти бар жерден терип жеп атканда алдыңдан же десем, менин аркамдан алып жеп атамбы дейт да. Алдыман алып жеп атпайм, аркадан алып жеген жокмунбу дейт. Манас Чаңыры каналындагы мына Марбатыбыз студиясы тарбия теле берүүсүн биз үй бүлөбүз менен ар дайым көрөбүз. Бизге абдан жагат. Ошо учурдан пайдаланып өзүмдүн жана үй бүлөмдүн атынан сиздерге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге Аллах Таала ийгилик берсин. Ар дайым ушул мусулмандарга, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер. Телеберүүбүздүн баштапкы биринчи турунда кичинекей Нурулла аттуу каарманыбызга өзүнүн атасы Азамат мырза жооп бермекчи. Анда эмесе биринчи тур. Уулуңуздун ысымын ким койгон жана эмнени түшүндүрөт? Менин уулумдун атын өзүм койгонмун, Нурулла деп. Жана сөзүмдө да айтып кеткенмин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хойрул асма ма уббида ва хуммида деп айтканда, ысымдардын эң жакшысы Аллахка мактоо айтыла турган жана Аллахка кулчулук кылына турган ысымдар деп. Нурулла Аллахтын нуру дегенди түшүндүрөт. Менин атымды деп, Нурулла деп атам койгон. Уулуңуздун туулган жылы? Уулум туулган жылы 2008 жыл 5-июнь. Мен азыр 7 жаштамын. Мен азыр 0-класста окуйм. Жакшы көргөн жаныбары? Менин уулум атты жакшы көрөт болуш керек. Анткени биздин үйдө атыбыз бар да. Мен анткени атты жакшы көрөм. Анткени биздин үйдө ат бар. Жактырган тамагы кайсы? Нурулла негизинен күрүч тамактарды жакшы көрөт. Ошо көбүнчө апасына аш кылып бериңиз деп айтат да. Күрүч тамагы жагат. Алгачкы жаттаган ыры? Мен өзүм бир ыр жаттатып койгон болчумун. Кичинекейимде апама ырдап берчүмүн да. Сарала чымчык болоюн, самолет койгон оюн, апамдын тиши ооруса өзүм врач болоюн деп. Анан ошол болсо керек деп билбейм андан дагы. Кара жырга болбосо, тойчан келе, ошокегене кийбизе, кыздын чаңын келе, кыз болсун делеге, кантарасын делеге, кара жырга болбосо, тойчан келе. Канча тамга тааныйт? Бир айдан ашып калды, жанагы 0 класска барып атат да. Бир 10 чакты, 15 чакты там ойлонуп калды го дейм. Жактырган түсү кайсы? Жакшы көргөн өңү көбүнчө ошо ак кийимдерди жакшы көрөт да, ошо ак болуш керек. Мага сары жагат. Жакшы көргөн оюну кайсы? Мен кыт оюн жакшы көрөм. Жакшы көргөн өңү көбүнчө ошо ак кийимдерди жакшы көрөт да, ошо ак болуш керек. Канча машина оюнчугу бар? Билбейт экенмин ошону. Бир грузовой машинам бар. Уулуңуздун алгачкы сөзү? Алгачкы сөзү ата деп чыккан. Мен биринчи тилим апа деп чыккан. Телеберүүбүздүн баштапкы биринчи турунун жыйынтыгында каармандарыбызга узатылган 10 суроонун ичинен 5 суроого жооп дал келбей 5 упайга ээ болууда.
Кезек экинчи турга да келип жетти. Бул турда биздин кичинекей Нурулла аттуу каарманыбыз өзүнүн атасы Азамат мырзага тиешелүү суроолорго жооп бермекчи. Анда эмесе суроолор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Атаңдын туулган жылы? Билбейм, канчага чыкканын. Мен өзүм 37-демин. 1978 жыл 9 февралда төрөлгөм. Атаңдын жакшы көргөн машина маркасы? Атам Subaru'ну жакшы көрөт. Мен өзүм жеңил машинадан Subaru'ну жакшы көрөм. Жактырган тамагы кайсы? Атамдын жакшы көргөн тамагы күрүч. Мен өзүм да ошол күрүч тамактарды жакшы көрөм. Пловду жакшы көрөм. Бош убактысында эмне кылат? Ол иштеп келет. Бош убактында үй жумуштары менен Куран окуйм. Кандай китептерди окуйт? Кыргызча китеп бар эле, ошону окуйт. Ошону анан арабча китеп деле бар эле, ошону деле окуйт. Мен көбүрөөк диний китептерди окуйм, адаби китептерди да окуйм. Өзүмө диний сабатым болгондугу үчүн көбүрөөк диний китептерди окуйм. Жактырган жаныбар кайсы? Ол деле атты, мен деле атты. Мага жаккан жаныбар жылкы, ат. Өзүм дагы анча кулакка барып турам. Өзүмдүн атым бар үйдө. Атаңдын жакшы көргөн түсү? Билбейм. Мага ак түс жагат. Атаң канча бир тууган? Элдер тагам, Кожер тагам, Даңкаш тагам. 9 бир тууганбыз. 6 уул 3 кыз. Эң улуу агам Эркинбек, андан кийинки агам Нурлан, андан Дариха деген эжем бар, Тамара деген эжем, андан кийин мен, карындашым Жаннатгүл, андан Улукбек, Азам, Абдырахим деген инилер. Атаңдын досторунун аттарын айтып берчи. Аттарын билбейм, досторун. Нурлан абам, Эркин абам, Кожер тагам. Менде дос көп. Классташ достор бар. Жана бурда немеде чогуу окуган балдар бар. Эң жакын досторум Устаз Нурали деген досум бар. Устаз Болот деген досум бар. Мамбет деген досум бар. Жыргал, Данко деген досум бар. Бош убактысында эмне кылат? Жүк ташып, отундар ташып, күлдөр ташып, ардемке ташып иштейт. Бош убактында үй жумуштары менен Куран окуйм. Телевикторинабыздын экинчи турунун жыйынтыгында конокторубузга узатылган 10 суроонун ичинен 2 ката 8 туура жооп алдык. Телебирүүнүн акыркы 3-чү турунда кичинекей каарманыбыз Нурулла менен анын атасы Азамат мырза дин жаатында жана тарбия иретинде суроолорго жооп беришмекчи. Анда эмесе 3-чү тур. Уулуңузга келмени ким үйрөткөн? Уулума келмени мен өзүм үйрөткөм, билет. Мага келмени атам үйрөткөн. Анткени ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз жөнүндө айтып бересизби? Пайгамбарыбыз жөнүндө айтып эле берем, айтып эле берип жүрөм. Мен азыр пайгамбарды тааныбайм.
Канча дуа үйрөткөнсүз? Bismillahini bilem. Amin dilem. Anam başkalarını bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim dilebilem. Дуадан ушу тамак жегендеги дуаны үйрөткөн. Сахабалар тууралуу маалыматы барбы? Сахабалар тууралуу жок. Ağları turalı ayıp berbeyt. Канча сүрө жатка билет? Агалары сүрөлөрдү билет, Нурулла азырынча жаттай элек. Ben hazır süreleri çatayalım. Кандай сүннөттөрдү аткарат? Сүннөттөрдөн ушул салам бергенди, оң кол менен тамак жегенди, азырынча ошолор. Sünnetleri atkarmayın. Apamlarıyla atkarat. Bärin. Үйгө кайсыл бут менен киребиз? Yügo oң putmayın giriş gerek. Айтканмын, билет болуш керек. Үйүңүздөрдө канча адам намаз окуйт? Үйдө келинчегим мен. Atam, eller tağam, kocer tağam, çoğ atam. Үйүңүздөрдө Куран китеби барбы? Үйдө Куран китеп бар, көбүнчө мен окуйм. Kur'anlar bu. İşte. Kur'an kitapları da var. Түш көргөндө эмне деп айтуу керек? Айтканмын, билет болуш керек. Çüş, elhamdülillah dey. Акыркы 3-чү туруубузга каармандарыбыз дин жаатында жана тарбия иретинде суроолорго жооп берип, 10 суроонун ичинен 2 суроого жооп дал келбей 8 упайга ээ болууда. Бардык 3 турду эсептегенде Аматбеков Азамат үй бүлөсү 30 суроонун ичинен 9 жооп дал келбей 21 упайга ээ болууда. Каармандарыбызды куттуктайбыз. Урматтуу биздин телегөрүүчүлөр жана кичинекей отурган достор, сиздер дагы биздин телебирибизге катышып, мыкты каармандардын катарына кошулгуңуздар келсе, экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ушуну менен биздин телебирибиз дагы соңуна келип жетти. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.